развиваться. Дорогие коллеги, Бишкекте шаарларды өнүктүрүүгө арналган Урбан форуму башталды. Ага өлкөнүн 33 шаарынын мэрлери, Түркия, Монголия, Казакстан жана Россиядан өкүлдөр, эл аралык эксперттер катышууда. Биздин мэрлер, эмелер ушул башка шаарлардын мэрлери менен боордоштук түзүп, алардын тажрыйбаларын алсын, эксперттерден көптөгөн материалдарды ушул шаарларды өнүктүрүү боюнча кандай кадамдар, кандай тажрыйбалар бар, мына ошолор менен таанышсын деп ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Форумда урбанизациянын учурдагы көйгөйлөрүн чечүү жолдору каралды. Анда кала өкүлдөрү өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер биримдигинин башчысы Түркиянын көптөгөн шаарларында инфраструктураны гана эмес, келечектеги пландарды да өнүктүрүү боюнча чоң тажрыйба бар экенин белгиледи. Merler birbiri менен tecrübe almıştırat. Bu öte faydalı iş. Bizdin merler bu yaka kelgende görüt. Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan kelgen merler de Türkiye'deki tecrübeni görüt. İlk kiyin öz şaarında iş kılganda şu perspektif o menen. İş kılat bunun el aralık dengelde faydalı bolgonuna işenemiz. Жылдан жылга калктын саны өсүү менен бирге шаарлардын аянты да кеңейүүдө. Ага жараша кала тургундарынын жашоосун ыңгайлаштыруу башкы талап. Жашыл зоналарды көбөйтүү, транспорт системаларын жакшыртуу, вело жолдорду кеңейтүү каралган. негизги албетте ушул Урбан форум деп өткөзүлүп атканы ушул баш калаабыздан баштап чоң шаарларыбыз, кичи шаарларыбыз кандай өнүгөбүз, кантип өсөбүз. Акыркы мына 1 жылдын ичинде көрдүңөр кандай деген мына биздин Бишкегибиз өзгөргөнү. Буну айтып коюшубуз керек. Бул жеке мамлекет башчы урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун көзөмөлүндө. Күнүгө ушуну бардыгын карап турат. Анткени мына 1,5 миң автобус алып бергени. Учурда Борбор кала өнүгүүнүн жаңы этабына чыгууда. Борбордук Азиядагы эң жашыл шаарлардын бири. Анда 60га жакын парктар жана скверлер бар. Наш существующий генеральный план города подходит к концу в 2025 году. И мы уже начали работу над созданием стратегического видения до 2050 года. Белгилей кетсек, административдик аймактык реформанын алкагында өлкөнүн шаарлары кеңейип, аларды башкаруу системасы да оптимизацияланган. Ага карата аймактардын да шарттары кайрадан каралууда. Ташкөмүр шаарынын территориясын так аныктадык. Андан соң Ташкөмүр шаарына тийиштүү болгон жакынкы айылдарды Ташкөмүр шаарына киргизүү, аларга шарттарды түзүп берүү, алардын жолдорун оңдоо, ошону сиз айткандай бала бакча, фаптарды куруп берүү боюнча да азыр пландарды коюп атабыз. Биздин эң негизги пландарыбыздын бири шаарыбызда өндүрүш цемент чоң завод ишкана курулуп атат. Кудай буйрса 2025 жылдарга планга койгонбуз ошол цемент заводун ишке киргизүү боюнча. Форум шаарлар арасында өнөктөштүктү түзүү менен жаңы шаардык өнүгүү стратегиялары үчүн уникалдуу аянтча болду. Ал 3 күнгө созулуп 16-сынан 18 октябрга чейин уланат. Иният Эргешова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.